Так. Demek, урматтуу мекендештер, сүлүк. Сүлүк бул илгериле кыргыздар абдан жакшы айтканда, сүлүк арам канды соруп алат деп. Демек, кандын ичинде, мен ушуга чейин дайым менин видеолорумду ким көрүп жүргөн болсо түшүнөт. Кандын ичинде ийилбеген тамактар болот, кандын ичинде микроорганизмдер болот. Булар грипптилер, вирустар, курттардын тукумчалары, паразиттер, кыскасы 5 түрдүү микроорганизм жашайт. Андан тышкары шамалдоонун белогу болот, белогоспаление деген болот. Булар ушунун баары кандын ичинде, биздин каныбыздын ичинде арам кан болуп саналып калат да. Булар мындайча алып калганда шлак, мусор болуп калат. Демек, кыргыздар илгери эле медицина жогунда эле билген экен, сүлүк кандын ичинде арам нерселерди, бизге керексиз нерселерди соруп аларын илгери эле билген экен. Эми албетте сүлүктү окуу, сүлүктү үйрөнүү, сүлүк темасы бул гирудотерапия деп аталат. Эмне үчүн гирудотерапия? Себеби сүлүктүн оозундагы биринчи фермент гирудин деген ферментти табышкан үчүн муну гируда ошонун атына ошо биринчи фермент бул гирудин табылган. Бул гирудин кыргызча мындай алып караганда, урматтуу мекендештер, силер ичип аткан канымды суйлтам деген аспирин, канымды суйлтам деген тромбопол, ушулардын баары ушул гирудин ушуларды алмаштырат. Аспирин, тромбопол, булар кардиомагний, булар химиялык түрүндө жасалган таблеткалар. Ал эми гирудин бул табигый түрүндөгү фермент. Бул канды суйуткуч болуп саналат. Ошон үчүн сүлүктү изилдеп башташканда биринчи ферменти ушул гирудинди табышат дагы, ушунун атына гирудотерапия деп коюшкан. Эми сүлүк жөнүндө өтө көп айта берсе болот, урматтуу мекендештер. Сүлүк деген бул абдан жакшы кызматты аткарат. Бул оозундагы биринчи ферментин берет, экинчиси кандын ичинде арамдарды соруп алат, үчүнчүсү сүлүктүн жагында 3 жагы бар. Ошо ар бир жагында 90дон майда тиштери бар. Ошол тиштери менен терини тиштегенде нерв талчаларын кошо тиштеп, ийне сайгандай таасир берет. Биз мисалы Кытай ийнесин сайдырабыз, атай барабыз го. Бул өзү эле ошо тиштегенде нерв талчаларын тиштеп, уктап калган нерв клеткаларын ойготот экен. Сүлүк жаратылышта өтө көп түрү бар. Мен мындай айтып берем, 650 түрү бар. Бирок адамга коюлган сүлүк биофабрикаларда өстүрүлөт. Мына жөжөнү немеден, инкубациядан чыгаргандай, буларды дагы биофабрикадан чыгарат экен. Сүлүктүн коюлбай деген гана аз эле оорулар бар, калган бардык ооруларды койсо болот. Эми коюлбай турган оорулар булар гемофилия, геморрагический васкулит, кан менен байланыштуу оорулар, мындан тышкары кош бойлуулар жана рак ооруларынын 3-4 стадиясында коюлбайт. Калган бүт ооруларда койсо болот. Эмне үчүн? Себеби бардык ооруларда кандын начардыгынан адамда ошол оору пайда болот. Ошон үчүн биз бардык ооруларда сүлүктү койгонго аракет кылабыз. Албетте, Савинов деген профессор, терапия боюнча профессор болгон. Мына ушул профессор киши 100.000 адамга бир жолу анафилактический шок берилгенин айтат дагы. Муну сөзсүз түрдө медициналык билими бар адам койсун. Себеби деген баары бир ушунун сүлүктүн оозундагы ферменттер жакпай калса, адамда реакция жүрүп кетет деп, ошон үчүн муну медициналык билими бар гана адам койсун деп айтып келет. Сүлүк албетте мунун өзү жөнүндө дагы бир тема айтабыз. Анын кандай жаратылышта, кандай органдар бар деп. Сүлүктө дем алуу органы жок, мында өпкөсү жок. Анан экинчиси сүлүк гермафродит деп коет. Сүлүктө мында эркектин дагы, аялдын дагы органы жайгашкан. Эми албетте айтып берсем өтө көп деп атам. Эми кыскасы, мына биз бүгүн ушул жаш биздин пациенттин өзүнө керектүү болгон точкаларына бүгүн коюп атабыз. Албетте
мына урматтуу доктор дагы бүгүн сүлүк боюнча келип калыптыр. Бул доктор дагы ошо сүлүк боюнча да заниматься этем деп турат. Демек биз врачтар сүлүктү койгондо ошо өзүнүн немеси менен, правиласы менен койгонго, өзүнүн правиласы менен койгонго абдан аракет кылабыз да. Мунун албетте сүлүктү коет десе эле, мисалы биздин энелерибиз, эжекелерибиз, жаштар баары окуй дейт, мен дейт бутум ооруп атат, бутума койчу деп эле айта берет. А бутка койгондо ал шишип кетет. Демек мунун өзүнүн организмди тазалай турган жолдору бар. Организмди